Кара Суу району боюнча азыр канча документ каралып атат? Канча документ бердиңер? Район боюнча айткылачы. Трансформация боюнча. Кара Суу Төлөйкөн калктык конушка турак жайга 50 гектар министрлик ведомстволор менен макулдашуусунда турат азыр. Эмнеге турат? Ошо боюнча айттыңызчы, мен ушул маселени Төлөйкөн неме бар, Акташ айыл өкмөтү бар. Акташ кайсы этапта турат? Барбы Акташ? Акташ. Мен ошол заседанияда көтөргөнүмө уже 1 айдан өттү. Ош бүттү документи деп Төлөйкөндү айткансыңар. Мына дагы эле турат деп атасыңар. Төлөйкөн азыр маалымат иретин айтайын. Төлөйкөн бир эмес 2 жолу ирет макулдашуу процессине жүргөн. Бул экология министерство природных ресурсов бар эмеспи азыр? Ошол жактан экологический корутунду алганда ошо сын пикирлерин беришкен алар. Аларды азыр өзгөртүп кайрадан макулдаш киргизик эмес. Акташ боюнча айтып бересиз. Акташ айыл өкмөтү карасы. Акташ айыл өкмөтү боюнча азыр биздин карообузда жок болуп атат да. Ушуну тактап өтпөйм, менде эмнеге жок болуп атат. Бар да Акташ, мен өткөрүйдүмбү азыр? Муну тактап өтпөйм, биздин карообузда бүткүчө берип койсоңор. Дагычы, дагы кайсылар бар? Турак жай боюнча айткылачы. Мага кайрылгандар ушул 2 айыл өкмөт болчу. Турак жай боюнча болду. Ушул 2 эле. Айтканда. Башка айыл өкмөттөрдөн Ош облусу боюнча айтып коем эмески? Жок. Мага Кара Суу боюнча болду ушулар. Болду, башка жок, а? Мындай кылайлы, урматтуу депутаттар, чындап турак жай маселеси айыл жерлеринде, шаарларда эми мына ипотека менен чоң шаарларда чечилип баштады десек болот да. Шаар айыл жерлеринде муну чечиш керек. Мына мен буга чейинки бир нече коллегаларым дагы айтты. Мыйзамга өзгөртүү киргизсек, дагы көп сугат жерлерибизди алдырып жиберебиз десек болот да. Ошон үчүн биз райондогу акимге ушул нерсе боюнча бир комитеттин тапшырмасын берсек. Мисалы, сөзсүз эле ошол айыл өкмөттүн территориясынан эмес, райондун территориясынан бир жерлерди ажыратып, көп кабаттуу бир ПГТ деген илгери болчу эле. Ошондой кылсак болот да. Мисалы, азыр Жаныбек Султанович биздин айылдын тегерегинде эч кандай жер калбады деп атат. Андай айылдар көп, чындапчы. Ошолорго райондун территориясынан бир микрорайон окшоп сала турган, бардык ошол айыл өкмөттөр камтыла турган. Ал жерде бир эле айыл өкмөткө тиешелүү эмес. Ушундай жерлерди караштырсаңар. Райондун деңгээлинде. Райондун азыр акимдин өзүнүн өнүктүрүү фонду бар. Биз ошол жерге кайрылып туруп, ушул неме менен иштесеңер, кайсы жеринде туура эмес болсо, указ менен өзгөрткүлө, болбосо бизге алып келгиле, бизге бергиле, биз тез арада мыйзамды өзгөртүп берели. Бизге кайрылгандын көпчүлүгү ушул турак жай боюнча кайрылып болуп атат. А соц объекттер боюнча эми райондук деңгээлде трансформациялар жүрүп атат. Ошон үчүн Абдулат Абдыраимович, сиз колго аласыз го дейм. Буну Кабминге деле кирип айтып, ушул нерсе бар болуп атат жерлерде деп. Сиз өзүңүз бая сөзүңүздү айтып кеттиңиз, жерлер калбай калды, арга жок дедиңиз. Ушул менен чыгайлы. Жерди туура пайдаланайлы дагы бир чогулуп туруп бир проект кылып, мисалы, ошо Кара Суу районунун бир жакшы жерине, суу бара турган жерине бир микрорайон салгыла. Бардык айыл өкмөттөрдүн муктаж адамдарын ошол жерге киргизгиле, очередте тургандар. Бул эң жакшы вариант да. Аны айыл өкмөт өзү чече албайт, айыл өкмөттө жер калбаган. Райондо бар. Азыр мына АТР жүрүп атат. Кече Түп району бүттү деп атат. Кече немеден чыкты, Сузак району АТРден өтө кыскаруулар болуптур, жакшы. Кочкор району 5 айыл өкмөт калган окшойт. Ошонун негизинде булардын да программаларын камтып кетпесек, бул турак жай маселеси жерлерде эң биринчи койгой. Миграция, мына Бишкекке ички миграциянын тартылгандагы ушул нерседен болуп атат. Жерлеринде ошол условиясы менен үйлөрдү, көп кабаттуу үйлөрдү салып берсек жакшы болот эле. Азыр строительный компания толтура жер издеп жүргөн. Ошол программаны иштеп чыгыңыздар. Комитеттин чечиминде ушул нерсени берели, урматтуу депутаттар. Анан комиссиядагы мына Маданият министрлигинин ордундагы бир карап көрсөңөр. Мисалы, булар азыр айтып атат, биз ал жакка, мисалы, ошол азыркы айткан Лейлекке алып барганга биз ушул археологубуз,
алып бара албайбыз, качан алып барат эми билбейбиз дегендей болду. Анан бир ушул нерсе менен бир чоң чөлкөмдүн проблемасы токтоп тура бербеш керек да. Значит, буларга интересно кете бериш керек дальше. Булар өздөрүнүн картасын бериш керек алдын ала болбосо. Мына жерлерге особый бул жерге маданият баалуулуктары бар, археологиялык изилдөөлөр жүрөт бул жерлерде деп туруп, булар берсин картасын. Бербесе кете бериш керек дальше. Не кылып отурушат? Ушул комиссиядан Маданият министрлигине чыгарып салыш керек. Булар өздөрү берип чуркап жүрсүн. Же берип койсун, өздөрүнүн точка картасын берип койсун. Мына жерлер болсо бизге кайрылып койгула деген. Анан эле күтүп тура бериш керек бир элдер. Ушуну эске алыңыздар.